Белгилүү кылгыякчы Бакыт Чытырбаев менен ал эмгектенип жаткан 5-балдар искусство мектебинен жолуктук. Түпсүз терең ойго чөмүлгөн каарманымдын жан дүйнөсүн ачууда оңойго турган жок. Ар бир суроого ыраттуулук менен жооп берген кыякчы алгач кылгыяктын жаралуу тарыхынан кеп баштады. Бир баатыр атынан ажырап калып, согушта кайгырып, анан ушу атынын башына окшоштуруп жыгачтан чапкан деп деген кеп туккам. Болгон ошол анан Бегарстан деген баатыр болгон. Ошол кыякты биринчи ойлоп тапкан. Ошондон Бегарстан деген күү тараган деген сөз бар. Чытырбаевдин музыка дүйнөсүнө болгон кадамы 6 жашынан эле башталып, алгачкы билимин Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектептен алган. Анын кылгыякка болгон кызыгуусу 18 жашынан башталган. Күүнү угуп, таң калып, эмне үчүн мындай жөнөкөй болуп туруп, адам уккан адамды арбап алат, өзүнүн менен кое бербейт деген таң калыштуу болду да мага. Ошондо кызыгып, анан аны ошо сырын түшүнөм деп нотага түшүрүп, түшүнөм деп ошондон бери келатам да. Кыякчы болуп кеттим да ошо менен. Бирок кылгыякчынын өнөрдөгү жолу бир кылка кеткен эмес. Ал эгемендиктин алгачкы жылдары көрөк аттын чыгармачылыктан бир топ жыл алыстап, башка иштерге да өзүн арнаган. Соңку 4-5 жыл ичинде гана кайрадан көөнү сүйгөн тармакка кайтып келген Чытырбаев учурда кылгыяктын үстүнөн терең изденүүгө киришкен. Өткөн кылымдарга кайрылсак, Кыргызда Кара Турап, Күрөңкөй өңдүү атактуу кылгыякчылар өткөнү маалым. Эл ичинде алардын сайраган кушту да эсинен тандыра кыяк ойногондору аңыз катары айтылат. Акыркы чоң кыякчы ошо Мурат Алы, ал мен билгени 49-жылы каза болду да. Андан кийин анын окуучусу Саид Бекмуратов 66-жылы каза болду. Ошондон кийин анан кыякчы болбой калды да. Тиги Саид Бекмураттын окуучусу Толтой Мураталынын небереси, ал дагы ошо тартып жүрдү, ошо менен. Азыркы учурдагы кыякчылар дал жогоруда санап өткөн кыякчылардын гана күүлөрүн туурап чертип жүрөбүз деген Чытырбаев учурда өзү да автордук күү жаратууга да мезгил келип жетти дейт. Жаңы күү чыгара элекпиз. Бирок ошол мага ошол мүмкүн экендиги, жаңы күү чыгарууга мүмкүн экендиги сезиле баштады. Жакын арада балким мүмкүн колдон келип калар деп. Мурун такыр кандай мүмкүнбү жокпу ишенч эмесмин. Азыр ишенгенсип турам да. Жаңы күү жаратуу үчүн каарманым Манас эпосунан тереңдикти, ааламга көз чаптырууну изденип жатканын айтат. Өзүмдүн азыркымды унутуп коюп, ушул жакка сүңгүп, ошол жерден таанысам, туйсам, анан ошону кыяк тартканда чыгат деп ойлоп атам да. Ошон үчүн Манасты окуп атканым себеби. Бакыт Чытырбаевдин учурда 5-балдар искусство мектебиндеги окуучуларынан сырткары талпынтып элге тааныткан бир топ шакирттери бар. Ал шакирт тарбиялоонун мааниси адам тарбиялоодо дейт. Нотага жазып алып эле ошону үйрөтүп койсоң, ал чала нерсе экен. Терең бир нерселер бар да. Бул эми баланы жөн эле нотага үйрөтүү эмес. Бул адам катары тарбиялоо. Ушундай система экен да бул өзү. Негизи музыканы үйрөтүү максаты ошол болуш керек. Адамды тарбиялоо.
Кылгыякчы өнөрдүн арты менен Америка, Франция, Германия өңдүү мамлекеттерде бир топ музыка фестивалдарында болгон. Жакын арада эле ал Венгриянын борбору Будапештке чыгармачыл сапар менен барып келди. Ал жакта венгриялык илимпоз, антрополог Иштван Шанта менен түрколог Давид Кара пластинка чыгарып, анын урматына эл аралык түрксой уюму менен биргеликте концерт уюштурулган. Жалпы 5 күн жүрдүк эле, 5 күндө 5 концерт койдук да. Ал концерт кандай өттү? Мисалы үчүн дастанын айтып баштайт, жанагы ягын өтүп, өзүнүн салтында айтып баштайт, анан бир убакытта анан музыканттар абалды түшүнгөндөн кийин акырын өздөрүнүн добуштарын кошо баштайт. Аспаптары мененчи. Тиги урма аспабында бул саксофон, темир комуз, дагы бир ар түрдүү аспаптар. Анан аябай сонун болду. Угуучулар Кылгыякчы учурда кыргыз маданияты профессионал музыканттарга суусап турганын кеп кылды. Күчтүү музыканттар жок. Көбүнчөсү эле үйрөнчүктөй көрүнөт да мага сыртынан. Мына жакында келген жээнибиз Азакович. Мына ошол музыка. Устат да ошол. Мына ошондой ойносо, ошондой музыканттар пайда болсо, анда абалыбыз жакшы деп айтсак болот эле. Андай музыканттар жок да. Ушул жигит келгенде билинип калат. Эртеңки күндөн көп үмүттөрдү кылган Бакыт Чытырбаев жан дүйнөнү байыткан жаркын таланттарды таптоо үчүн мамлекет каражат аябашы керек деген пикири менен кебин жыйынтыктады. Көзүбүз ачылсын, маанайыбыз жарык болсун, дүйнөнү тааныйлы деген ниет болсо, анда ушундай кылыш керек. Дүйнөдөгү эң күчтүү, билбейм канчалык акча табабыз ага. Аябай кымбат да. Ушундай адамдарды алып келип мояка жайгаштырып, аларга айлыгын төлөп, суранып, бизди балдарыбызды жетилтип бер, тарбиялап бер, окутуп бер деп ушул сыяктуу иштерди жасаш керек да. Кылгыякка жасалышы жагынан окшош аспаптар казак, каракалпак, башкыр, монгол, кытай жана башка элдерде да бар. Кыргыз усталары кылгыякты көбүн эсе өрүктөн чабышат. Максатжан Газиев, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.